Менин үйлөнгөнгө убактым келип жетти. Мен өзүмдү кээ бир суроолор ачык келет туугандар. Молдолор бетпак уяты жок дебей туура кабыл алалы. Балким ал ошонун жашоосу. Уят деп кагазын ичине айта берип, уят деп жүрүп арамга кирип кеткендер канча, туурабы? Ошон үчүн бул акыйкатты түшүндүрүү максатында кабыл алыңыздар. Менин үйлөнгөнгө убактым келип жетти. Мен өзүмдү төшөктө алсыз экенимди билем. Ошого карабай үйлөнүп алсам, аялымдын акысын бербей, аны бактысыз кылган болуп, күнөөкөр болуп каламбы же Алладан ыйлап дуба кылсам ден соолук калыбына келеби? Биринчиден таксыр, сиз мастурбацияны токтотуңуз. Төшөктөгү алсыздык көбүн эсе 100дөн 80-90% мастурбациядан келет ал. Ошол такыбачылыкты туутса ким туура тамак аш жесе, туурата зыяндарды жей берип бүт тез татымдарды. Эркектердин баары бечел болуп кетмей болду. Бул тез татымдар бар го. Тез татымдын зыяны Египеттеги алдыңкы 100 хирургтун катарына кирген Шейх Юсур устазыбыз айтат. Ал динден да гаалым, мухаддис киши. Тез татымда жана майонез жана башка нерселер кошулуп отуруп, эркектин гормондорун, тестостерон жана башка деп коет, аялдын гормондорун алмашып кете турган болуп атат. Элестетиңиз, туура тамактаныш керек, спорт менен машыгып туруш керек, күнүнө 5000-10 000 кадам басып. Үчүнчүсү, эң негизгиси булардын баарын камтып алган такыбачылык. Көздү арамдан тутуш керек, ойду орозо кармаш керек, мастурбация жанагындай дүүлүккөндө жаман уят нерселерди көрбөш керек, энергия менен тер кылып чыгарып ийиш керек болот. Сизге эки сунуш мастурбацияны калтырууда. Биринчи, ошондой делебеңиз козголуп дүүлүгүп чыкканда 2 рекет кажаат намазын окуңуз. Дароо дагырат алып келип. Аллага кайрылыңыз, я Алла. Мен мондай болуп атам. Эмне уяты бар туугандар? Мен ушундай болуп атам, мени кечир. Мага күч кубат берчи, я Алла. Ошол жаман өнөкөттөн арылайынчы. Биринчи 2 рекет Аллага кайрылыңыз. Анткени Имам Бухари хадис алып келген, сахих, ишеничтүү тастыкталган. Ида фаза илейхи амрун, ида хазабаху амрун, фаза илас-сала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башына мүшкүл иш түшсө, намазга кайрылат эле дароо дейт. Бул дегени намаз аркылуу Аллага кайрылат эле деген сөз. 2 рекет кажа атыңыз. Экинчиси, өткөндө да айткан, мен муну керектүү 40 хадис китебиме да кошком. Бухари Муслимде келген сахих дуаны айтыңыз. Кайсы? Аллахумма инна ауду бика, я Аллахым, мен сенден деп келип туруп тоготор жери, мин шарри мании, мани деген бел урук жанагы сперма. Бел уругумдун жамандыгынан, зыянынан сакта дейт. Меккедеги Фарух Макки деген чубак устаз мактады эле го. Ошол устазга да шакирт болуу насип болду. Меккедеги Фарух Макки деген устаз айтат, ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул дуасын айтса, кадимкидей Алла таала делебеси козголуп турса, кадимкидей калыбын алып келет дейт. Ишенич якын менен айтса дейт. Досторум айтсам, чындап эле ошонун тажрыйбасын көрдүк деп айтат. Ошол эки амалды амал кылыңыз. Биринчи, анан көрүнүңүз ден соолук. Уролог дейби кандай, ошолорго барып текшерилиңиз сиз. Текшерилип, даярданып, чындап эле үйлөнгөндөн аялыңызга зыян келтирбеңиз. Жана СССР убагында 70ге жакын өспүрүм жаш балдарды, кыздарды өлтүргөн Чикатило деген бирөө чыккан, билесиздерби? Ошол Чикатилода ушундай, Кудай сактасын, аны эмнеге бул жерде айтып атам? Эч ким андай эмес болгону, ошол жанагы импотенция оорусунан башкадан даарыланбай, үйлөнүп аялын кылып, ана ошондой жаман нерселерге барып кеткен деп айтат да. Андайга мусулман адам барбайт, бирок кээде ушундай нерсе менен да бүтүп калат экен, каралбагандан акыры. Ошон үчүн жанагы такыбачылык тутуп, ден соолугуңузду каранып, дарыгерлерге көрүнүңүз бир тууганым. Баардык орунда болуп калат. 110-чу суроо, дарыланыш керек. Бухари, Муслим, Сунан Абу Давудта хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул сахих хадис. Тадавау ибадаллах, о Алланын пенделери, дарылангыла дейт. Изденгиле, кол кушуруп, бүттө мимтипте отуруп калбагыла. Эбепке себеп бар, дарылангыла. Анткени фа инналлаха анзала ликулли даин даваан. Аллах таала ар бир ооруга шифасын дагы берген. Сөздү карап туруңуз. Алимаха мен алимаха, жахилаха мен жахила. Билген адам билет, маани берген адам, билбеген адам калып кетет дейт. Медицина илимин окугула деген сөз да мунун түпкүрүндө. Билген адам билет. Анан акырында гайрыл харам исключение келет. Гайрыл харам вал маут. Өлүм менен каарлыктын давасы, шифасы жок деп келет. Түшүнүктүүбү бир туугандар?